Онлайн коопсуздук. Интернет сизге көп нерсени кылууга жардам берет. Интернет билдирүүлөрдү жөнөтүүгө же досторуңуз жана үй бүлөңүз менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк берет. Видеолорду көрүүгө же музыка угууга, дээрлик баардык темалар боюнча маалымат табууга же жаңы жөндөмдү үйрөнүүгө сизге көмөктөшөт. Бирок дүйнөнүн каалаган жеринде каалаган адам интернетти колдоно аларын эстен чыгарбоо керек. Бул жайгашууга укмуштуудай мүмкүнчүлүк жаратат, бирок сиз сак болушуңуз керек. Бул каалаган адам каалаган нерсесин жаза алат же сүрөт видеолорду жүктөй алат дегенди билдирет. Бул интернетте айрым учурда жаман нерселер болуп жатканын түшүндүрөт. Ошондой эле кээде алар сиз каалабаган учурда сиз менен байланыша алат дегенге барабар. Эгер сиз ага чыныгы коомдук жайга мамиле кылгандай, мисалы, жергиликтүү базарга кандай мамиле кылсаңыз, интернетке дал ошондой мамиле кылсаңыз коопсуз боло аласыз. Коомдук жайдагыдай эле сиз биринчи бөгөт коюңуз. Же сиз тааныбаган адамдарга, же сизди тынчсыздандырган адамдарга көңүл бурбаңыз. Экинчи, жеке маалыматыңызды купуя сактаңыз. Мисалы, сиз кимсиз, кайда жашайсыз, же кандай сыр сөздөрүңүз бар. Үчүнчү, интернетте көргөн же башыңыздан өткөн нерселердин айынан өзүңүздү ыңгайсыз сезсеңиз, сиз билген кимдир бирөөнү же ишенген адамыңызга айтыңыз. Төртүнчү, адамдарга сылык сыпа мамиле жасап, алардын тынчын албаңыз. Бардык телефондор жана колдонмолор коопсуз экениңизге ынануу үчүн өзгөртө турган орнотуулар менен түзүлгөн. WhatsApp, YouTube, Wikipedia, Facebook, iOS, Android же мобилдик акчаны колдонсоңуз да сиз жасай турган бир нече жөнөкөй кадамдар бар. Аларга төмөнкүлөр кирет. Сизди тынчсыздандырган адамдарды бөгөттөө, телефонуңузду же мобилдик акча эсебиңизди коргоо үчүн пин-кодду колдонуу, жаман же коркунучтуу мазмунду көрүүнү токтотуу үчүн чараларды көрүү. Эгер үй бүлөңүздө телефон колдонгон балдар болсо, алардын коопсуздугу үчүн сиздин жардамыңыз керек болорун эске алыңыз. Сиз аларга интернетти кантип коопсуз колдонуу керектигин түшүнүүнү жардам бере аласыз. Сиз аларга интернетти кантип коопсуз колдонуу керектигин түшүнүүгө жардам бере аласыз. Анын ичинде популярдуу интернет кызматтардын колдонууда аларды коргоо. Мисалы, Facebook'ка жаман же начар мазмун тууралуу кабарлап, же Google Play дүкөнүн ата-энелик көзөмөлдү күйгүзсөңүз болот. Алар тиешелүү колдонмолорду, оюндарды, видеолорду же музыканы гана таба алышат. Эгер суроолоруңуз болсо, же бир нерсеге ишенбесеңиз, ишенген адамыңызга баруу пайдалуу болушу мүмкүн. Мисалы, сизге жергиликтүү мобилдик операторуңуздун агенти жардам бере алат. Интернет укмуштуу жер, бирок сак болушуңуз керек. Бир нече жөнөкөй кадамдарды аткаруу менен сиз өзүңүздү жана үй бүлөңүздү коргой аласыз.